Так. Так, может. Марат Уралиев. Так, приглашаю. Так. Так. Аида Чумашева. Чумашева. Или Чумашева. Результатов нет, видите. Так, саламатсыздарбы, Чолпон Усмонов, саламатсызбы, Самаган, салам алейкум, Майя Шербаган. Вот, Майрамбек Паке, побудьте в эфире. Вот, у меня очень интересная тема. Я не хотел, я сегодня уже думал, не буду выходить в прямой эфир, но так получилось, что придется выходить в прямой эфир. Адиле для салам алейкум, Марина Джелебая, саламатсыздарбы, Махмуд Жумазов, саламатсыздарбы. Поделиться алып койсоңуздар, анан лайктарды коюп берсеңиздер, ошондо аудиторияда чоңоюп калат эле. Мухаммед Мамасалиев, ассаламу алейкум, кандайсыз Канат Пеке, Кудайыма шүгүр, альхамдулилля, бар жакшы. Аида саламатсызбы? Дагы ошону коюп берсеңиздер. Мен эфирге чыгайын деген эле оюм жок болчу, кечке эле бир нерсе боюнча эле налый берет дегендей сөз болбосун. Бирок азыр кактус менен 24 kg'ni окуп алып туруп, ошол жерден тигилердин сөзүн кактус менен эметкен үчүн мен ошонун жөнүндө айтып берейин деп атам да. Канат Сапиев, салам алейкум. Аида Элбакиев, саламатсыздарбы? Ничего, Кудайга шүгүр, жакшы, бар жакшы. Гүлназ Сакова, саламатсызбы? Эфирде бөлүшүп койсоңуздар, эфирде көбүрөөк болсун. Кичине бул аккаунт что-то неактивный болуп атат. Тигил аккаунтум кичине жакшыраак болчу. Бирок бул аккаунт жакшы иштеш үчүн силерден, ошон үчүн көбүрөөк ушу эметип берсеңиздер, сураныч силерден. Азыр эң биринчи тематиканы ошо жанагы эле Аида Исакова боюнча айтып кетем. Анан кийин кайра сурап жоолорго өтүп кетсек болот. Ошол сурап жоолордо көп нерселерди айтсаңар болот. Сурасаңар болот. Мен өзүмдүн возможностторума, өзүм билгениме мен жооп берген аракет кылам. Махмуд Жумазов, салам алейкум. Канатбек Сапиев, саламатсызбы, бир тууган? Салам алейкум, бир тууган. Нурбек Исмаилов, салам алейкум. Салам алейкум. Куба Конукбаев, салам алейкум. Телефон номеринизди айтып коесузбу? Личкага жазсаңар, мен личкадан берейин телефон номерин. Мына азыр 19 киши эфирде, дагы бөлүшүп койсоңуздар, ошо эфир көбүрөөк болсун, сураныч силерден, ушу бөлүшүп койсоңуздар эфирде. Таза ошол боюнча баягы эле Аида Исакова могу процентмен. Самат Сакыбеков, саламатсызбы? Баарыңарга салам. Куба Конкубаев, салам алейкум. Алейкум ассалам. Бардыңарга салам, бардыңарга ысык салам. Милана Мебель, салам алейкум. Кандайсыңар? 23 киши, дагы бөлүшүп койсоңуздар, элдер көбүрөөк болсун, аудитория чоңураак болсун. Ошон үчүн сураныч дагы чыгып бериңиздер. Азыр болсо мен ушу кактусту өзүм роднойлорум деп туруп ушу кактуска болуштум элем бир кезде катуу эле. Анан кактустан могу экинчи эмесин карабай туруп чыгарып аткандарына абдан таң калыштуу болуп атам. Ошон үчүн урматтуу достор, 24 kg менен кактус менен ошол жөнүндө, ошол боюнча сүйлөшкүм келип атат эле. Ошон мына 34 киши, 36 киши болду. Азыр мында кенен кесир сүйлөшөлү. Суроо жооптор болсо, суроо жоопторго деле жооп берейин. Эманче мына Урмат, привет. Давно не видел тебя. Салам алейкум. Мына 40 киши эфирде, азыр эфирди баштай берсек болот. Урматтуу достор, Рыся, привет. Урматтуу достор, мына азыр эфирди баштай берели. Ошол эфирдин негизги темасы баягы эле Аида Исакова. Процентке алган акчалар боюнча, анан кийин ошону 5 ай, 6 баласы бар, 7-чи баласы 9 ай кезинде Свердлов район соту Адиев деген судья ошону 303 беренеге каршы келген немелерди жасап туруп, алып туруп камап салды.
Эльмира Осмонова саламатсызбы? Рызбек салам алейкум. Нурдин Биштаев салам алейкум. Валейкум ассалам барыңарга. Чоң ысык салам барыңарга. Эми ошол Свердлов район соттун судьясы бүгүнкү күнү ошол келинди 6 баласы бар. 7-чи баласы ошондо приговор чыкканда 8 айлык боюнда бар экен. Ошону приговорду алып салды. Эми азыр тонкостарын айтып баштасам, монда бул көп нерсеге метип кетет. 303 беренеге тиндей мындай деп азыр акылдуу сөздөр сүйлөп баштасам, ал мындайча айтканда өзүмдү мындай эметкендей болуп калам. Ошон үчүн мен мындай эле кыргыз тилинде, жалпак тилинде сурайын. Мыйзам соттун эмесинен бузулган, соттун тарабынан бузулган. Эмне себептен дегенде, мына особо тяжкий преступление болсо, ошондо өтө мына оор кылмыш болсо, ошондо под стражу алса болот болчу. А биякта андай 6 баласы бар, бүт баары несовершеннолетний, 7-чи баласы боюнда бар экен келинди алып туруп камап салганы. Бул түзмө-түз, мындайча айтканда, түзмө-түз бул Кодекс о материнстве, детстве, защита охраны детей деген ошолордун баарын бүткөндөргө, ушулардын баарына монтип колдонуш керек болчу. Бул тяжкий преступление. Ооба, эми акча үчүн баарыбыз ущерб какой-то. Ущерб негизи 185 000. Бирок кызык нерсеси болуп атат да, 38 күн ичинде 185 000ге расписка алдырып алып. Эми бирок кеп анда эмес. Мен баянттан бери эле муну мен, Замир Жошов, мына Майрамбек, Шербаков баарыбыз эле ошону айтып атабыз. Баарыбыз айтып атып, ушул уже силердин улаңарга деле сиңип калса керек. Азыр мен ал жөнүндө айткым келбейт. Эми бир кызык нерсе. Бүгүн азыр мен бу эфирге чыкпайт болчумун, бирок эфирге чыкканга мажбур болдум. 24 KG'de бүгүн ошол жерде адвокаттын сөзүн жазып атат. Ооба, туура жазып атат. Ошондо мен ошол адвокатка кайра 24 KG'ге суроо жөнөтөм. А эмне себептен биздин ушу биз Аида Исакованын аудио запистерин сот караган эмес. Мен ошол суроонун жооп бердим. Эмне үчүн стенограммаларды караган эмес? Эмне үчүн свидетельдерди, наоборот, потерпевший сторона бирги аялдан $86 000 алып, мына ошол Байкуш Мамушкени бүгүнкү күнгө чейин 3 жылдан бери ыйлап жүргөнү аны эске албайт. Ошол свидетельский показанияларды эмне үчүн аны унчукпайт? Эмне үчүн 24 KG ошол адвокат? Тогда кечирип коелу, 24 KG. Силер мени жакшы тааныйсыңар. Мен силер менен постоянно связьдамын. Аида, кызым, сен мени тааныйсың да. Менден деле экинчи тарап деп туруп, биздин деле аудио запистерди алып койсоң болобу? Стенограммаларды алып койсоң болобу? Ошону барып сурап көр. Тил адвокаттын. Бул эми ладно, 24 KG мындай аккуратно, нивелирно өтүп кетти. Бирок кактуска түшүнбөйм. Кактуска мен түшүнгөн жокмун. Ютубуңарга чейин чыгарып ийиптирсиңер. Ютубка чейин ошо Аида менен тиги потерпевший сторонанын сүйлөшкөнүн чыгарыптырсыңар. Ошонукун чыгарып ошол жерде жакшы уксаңар аягына чейин, ошол жерде процент деген сөз бар. Ошол жерде мен сотторго акча бере албайм деген жер бар. Сот процессинде потерпевший сторона, Жумашева деген потерпевший сторона эмне деп айтып атат? Ошол жерде айтып атат, канча адвокатты төлөп атасың, тиги эзел тааныбаган келин аферист деп атасың. Мени ошол жерге чейин, бүт жерге чейин айтып турсуңар. Мен ошол сотторго кирип, миллион деген акчаларды бериптирмин деп. Анан кийин кайта мага арыз жазып атасыңар. Мен силерди мынтип калпайтмын деп. Арызды мен силерге жазам, Жумашева. Керек болсо мен жазам. Мени жала жаап мен сотторго ушул сотторго бас барган эмесмин, айткарган эмесмин. Бирок ошолордун баарын мен силерге далилдеп берем. Бул бир. Экинчи, силер мени айтып атасыңар, силер мени оскорбительден ГКМБге чейин, тияк-бияка чейин заявление жазып ийиптирсиңер мага. Мен адвокатмын. Адвокаттын мыйзамында мен деген өзүмдүн жактоомдогуну мен жакташым керек.
мен жактап атам, потому что мен действительно ошол ишти көрүп, бул граждандык ишти силер уголовныйга алып барып туруп, уголовный кылып туруп, козготуп туруп, ошол ишти козгодуңар. Свердловский районный сотто эмне болгон? Эмне үчүн? Мына далил, мына простой эле далил да, мына. Эмне үчүн? Силер айтып атасыңар, биз деген эч кимге айткан эмес, биз чоңдор колдонгон. Чоңдор колдонбосоңор, баарын эметпесеңер, эмне себептен? Адимовдун судья эмне себептен биздин потерпевший, обвиняемый сторонанын адвокаттарын стенограмма, свидетель ошолордун баарын көңүлгө албай туруп, только ушул силер чыгарган видеону алып туруп, анан кийин тияка коюп атасыңар. Ошону основага алып туруп каматып атасыңар. Айтсаңар, эмне деген иш? Эмне деген иш бул? Эмне үчүн судья Адимов ошондой барат? Эмне үчүн судья Адимов алып туруп ошону камап атат? Ал деле баш эки эмес, судья болуш керек. Мен тааныбайт экенмин ал судьяны. Бирок ал судьянын деле баш эки эмес да. Ал деле жөндөн эле. Значит, анга бирөө команда берген. Ошону силер, ошо Жумашевалар, силер мага айтып атасыңар. Сен бизди монтуп оскорблять эттиң. Мен силерге айтып коеюн. Мен силерди жалгыз гана оскорблять эткен жокмун. Мен процентке берген адамдарды акмак деген. Дагы эле айтып атам. Ушу процентке берген адамдар булар акмактар. Ошол акмактар деген ушу канча үй бүлөнү, Кыргызстандын үй бүлөдөгүлөрдү баарын тең алып туруп жамандап атат. Эми ооба кактуска барып турсаңар, кактуска өзүңөрдүн запистериңерди берип турсаңар. Эми урматтуу кактус, Дина, мага бир жооп бергилечи. Мына мен деле силерде журналистский этиканы жакшы билем, потому что мен дагы бир телекомпаниянын хозяинымын керек болсо. Наждактын хозяинымын. Мен деле билем журналистский этиканы. Эмне себептен YouTube'га чейин силер ошолорду чыгарып атасыңар, экинчи тарапты укпастан. Биздин эмелер мына биз айтып аткан экинчи тарапты карап атышат. Экинчи тарапты сүйлөтөбүз деп атат. Алар сүйлөтпөйт. А силер эмне үчүн ошону YouTube'га чейин чыгарып атасыңар? Чыгаргыла, пожалуйста. Силер чыгардыңар деп атасыңар. Биз чыгарган жокпуз биринчи согушту урматтуу Жумашева сиз баштадыңар. Ошол жерде мына Алена Хоменко деген мен карындашым. Ошону дагы мага жалобага жаздырып атасыңар. Улуттук эмелер. Мен Алена Хоменко деген бул менин сестренкам болот керек болсо. Мен анын улуттук мааниде эч качан айткан эмесмин. Бирок силер ошонго алып келип туруп мага заявление жазып турсаңар экен. Жазгыла. Мага демек генеральныйге жазгыла. Каяка жазгыла. Мен өзүмдүн укугумду билем. Мен тилимди силердей дордойдогу каттындардай мен деген барып туруп эметпейм. Силер көнүп калыптырсыңар, ушинтип эле кыйкырынып өкүрүнүп эле. Силерди процесстен эле көрдүм, кандай өзүңөрдү жүргүзгөнүңөр. Силер процесстен да мынтип эле беттен алып эле көктүм. Карызбы? Ал карыздан эч ким качып аткан жери жок. Ал карызды берем деп атат. Ошо карызды берем деп аткан келинди мына колунан келишинче берем деп атат. Бирок реальный картинаны мына ошол эле кактуска сурап көргүлөчү, биз деле берели экинчи частын. Бизде дагы видео съемкалар бар, аудиозапистер бар. Аудиозапистерде ким менен коркутуп атканы бар. Аны айтасыңар. Ошонун баарын берели. Силер тим эле ошо Садыр Нуркожоевичка прямой менен обращение кылып атасыңар. Мына мен да прямой обращение кылып коюм. Садыр Нуркожоевич. Могу жерде туугандарын өзүн запистер бар дейт туугандар. Мына мен туугандарынан алып атам. Ошол жерде баары далилдеп берет. Мекенчил партиясымын деп. Биз ошол жакта барбыз деп айтты. Бар. Далилдеп беретін кишилер бар. Керек болса сени каматып коебуз, биз деген керек болса Садыр Нуркожоевичка эшигин тээп киребиз деген бар. Анан кийин туруп алып туруп кайсы бетиңер менен алып алып туруп ошону барып туруп кайта мени ошондой кылып туруп мага заявление жазып атасыңар.
адамдын баласындагы могу чөңөрдү көрбөй туруп, чөңөрдүн башыңардагы мондай чоң талды көрбөй туруп, менин чачымдагы чөптү көрүп атасыңар. Өзүңөр кичине уялсаңар боло. Уялсаңар боло. Мына бүгүн төрөдү. Эртең процесске келеби келбеби белгисиз. Бирок биз барабыз процесске. Силер баягы урматтуу Жумашева, силер баягы мен эмне процесстен көргөн жокмун дейсиңерби? 6-7 баланы спортсмендерди жетиштирип келген ак үйгө кимге барып атканыңарга мен аны да билем. Мен из-за уважения ошол кишиге азыр айтпай атам. Бирок силер кимдин кабинетине барганыңар, кимдин телефону менен сотторго чалгандарыңардын бар, мен уже эмесин съемкасына чейин кылып койгом. Кайсы сотко, кайсы төрөгага звонить этип, ким звонить эткенин мен бүт выемка кылып койгом өзүмө. Мен ошол кишилерди силер подстава кылып атасыңар да, именно силер подстава кылып атасыңар. Мына эфирде кайра азыраак болуп кетиптир, урматтуу достор, дагы бөлүшүп койсоңуздар, сураныч. Бөлүшүп койсоңуздар, лайктардан басып койсоңуздар, ошондо көбөйөт. Эми ошону менен Роза, мен билем Жумашева, сиз азыр карап атасыз мени. Алтыке, сен карап атасың. Алтыке, сен мага заявление жаздың. Сен мени баягы Аида Исакова боюнча каралбай, мен боюнча каралды го. Мага отвод бердиңер го, Алтыке. Сен мен коллегамсың. Коллегам болуп алып туруп, сен билесиң, мыйзамда, адвокатский мыйзамда четко жазуу норма бар. Что биз деген защита кылышыбыз керек деп. Сен деле ошондо окат кылып атасың, сен деле ошол гонорарын алып атасың, отрабатываешь. Бирок коллегага жазганда мен сага Алтыке бир нерсени айтып коет элем. Сен мендей адвокат боло элексиң еще. Мындай возраст боюнча адвокатурада мен сенден көбүрөкмүн. Жыргалдан да көбүрөкмүн, сенден да көбүрөөк адвокатурадамын. Бирок за всю адвокатскую деятельность адвокатты барып туруп жамандап каралаганга бул уят нерсе. Мейль, вот как раз ты смотришь. Вот я тебе скажу. Уважаемые наши коллеги, двое наших коллег в ходе судебного заседания в отношении меня заявили ходатайство о том, чтобы меня отстранить от рассмотрения этого дела. Закон этого не позволяет. Надо было объяснить этим адвокатам, и пускай бы они сами заявили. А урматтуу Жумашева, мени коркута албайсыңар. Мага демек 100 заявление жазгыла. Керек болсо мен бетиңерге эле айтып берем, сиз кимсиз, на то пойдет. Мен сизди бир эле процессте көрүп эле түшүндүм. Если акчаңарды алдырып койсоңор, бул деген мыйзам чегинде карала турган нерсе. Ошол жерде кандай эметесиңер, граждандык ретинде барып туруп бересиңер, взысканияга бересиңер, взыскания бербесе кайра барып туруп эметкеңерге аяка бар. Бирок бияктан дагы Аида Жумашева күйөөсү да, ата-энеси да бияктан отказ берип аткан жер жок. Эми болбойт атат. Даже силер берген записьте Аиданы ыйлаттып ошол жерден. Ыйлаттып туруп айтып атасыңар, ошону тартып атасыңар. А эмне үчүн ошондо Аида Жумашева? А эмне үчүн силерден бөлөк съемкаларды чыгарбайсыңар? Силерге суроо. Эмне үчүн иштин жагдайларындагы съемкаларды, стенограммаларды бияктан чыгарбайсыңар? Ошолорду бербейсиңер кактуска. Эмне үчүн ошону бербейсиңер? Силер өзүңөрдүкүн гана бердиңер. А кактуска стенограмма, под процент кандай акча алабыз, кайсы банктан алабыз, ошол банктан алып туруп кайра элге под процентти таратабыз, 12% еженедельно дегендер. Анын баарын эмне? Жокко чыгара аласыңар. Ал иштин иш курамында бар. Так что мындай да кептин баары, мен мына сразу силерге да айтып коеюн, урматтуу Жумашева. Мен бүгүнкү күнү башынан эле айтып атам. Мен долговой обязательствоңарга киришип аткан жерим жок. Силер карыз алышып беришип жүргөнсүңөр. Ал силердин
өзүңөрдүн ич ара. Силерди өшүп ташып бири-бириңерге карыз беришип деген мен силерди кыйнаган эмесмин. Ал силердин проблемаңар. Эч ким берген эмес. Силерди алышып беришкенге. Анан кийин мен анысына просто как адвокат катары юридикалык баа бердим. Бул гражданско-правовой отношение. Бул жарандык иш. Ошону жарандык катары караш керек болчу. А силер өзүңөрдүн жаза бергиле. Именно өзүңөрдүн азыркы бийлик менен какой-то бир отношенияңар бар болгон үчүн бүгүнкү күнү 6 баласы бар. 7 баласы боюнда бар немени камадыңар. Бүгүнкү күнү 3 саат мурун айылда төрөдү. Эркек бала төрөдү. Силер ошол сот процессинде эмне деп айттыңар? Биз деген изилдедик, 31 гана жума болуптур, бул иши төрөбөйт дегенсиңер. Силерден өзүңөрдүн изилдөңөрдүн калпы чыкты, мына төрөдү. 31 эмес, мына төрөдү. Эми кандай кылабыз? Мына кандай кыласыңар? Эми кандай болот? Айтсаңар, кандай болот? Ошол келинди эми сот процессин болот. Ал камакта, приговором суда. А бирок эмчектеги баласын ошол баласы сүт ичиш керек да. Бул энеси менен түрмөгө кириш керек да бул бала. 3 саат мурун төрүлгөн бала менен бул эми түрмөгө кириш керек. Туурабы? Андан да кызык нерсени айтып берейин. Силер мага бүгүн тиякта 300 миңге тинтти мынтти киданула деп туруп мага айтып атасыңар. Ал 18-жылы бүткөн ишти, ошол иш боюнча күнөөлүүлөр табылып, обменщиктер табылып, ошол прекращенный ишти кайта силер өзүңөрдүн эмеңерге таянып, күчүңөргө таянып туруп, ошону Свердлов райондук эме кайра жандатыптырсыңар. Анан кийин ошол эле Кактустун журналисттерине, 24 кейжин журналисттерине барып, ой, ана там еще на 300 тысяч кинул, а здесь на это. Ал 300 миң кидалоо болгон жок. Ал 300 миңдики совсем бөлөк история. Аякта валютчиктер бири-бирин кидать этишкен. Аны эмне билбейт дейт билеңер. Билебиз. Же эмне силер эле айткан сөзүңөр сөзбү? Урматтуу Жумашева. Же эмне силер кудай болуп калдыңар Кыргызстанга айтсаңар? Же эмне элди бийлеп калдыңар беле силер? Эмне ошол Свердловский районный Свердлов райондукта 300 миң долларлык ишти 18-жылы кыскарткан ишти деген силер жандатып туруп, кандай тиякта валютчик дейт? Хорошо, жандаттыңар. Тогда давайте ошол ишти дагы до конца эметип, бүт валютчиктерди алып чыгам. А мен ишениппей болом, мен колуман келет. Мен ошол валютчиктердин баарын алып чыгам. И ошол валютчиктердин баарын алып чыгып туруп, ошол валютаны кимге бергенин, ошол жазган аялды, ошону баарын алып келип туруп, мен силерге далилдеп берем. Ал да болот турган нерсе. Ошон үчүн урматтуу Кактус, силер деген экинчи тарапты, журналистке этика карата экинчи тарапты силерди карашыңар керек. Экинчи тарапта Кайрат стоп беспредел, ал экинчи тарапты сурайт эле. Бирок бир гана жер. Кайрат стоп беспредел булар в информационном порядке гана берип атат. Мына момундай болуптур деп. Алар юридикалык баа берген жок. А Кактус силер бүгүн юридикалык баа берип салдыңар. Юридикалык баа берип туруп, ошону YouTube'га чейин чыгарып туруп. Ошондо сурап атам. Дина, Марат, канча сом алдыңар? Жумашева. Ачыгын эле айткылачы. Мен билем да. Ким канча сомдон төлөйт? Ошону чыгарыш үчүн канча алдыңар? 24 алган жок, 24-ында невелерин өтүп кетиптир. Кактус силер YouTube'га бекер чыгарчу эмеслер канча алдыңар? Ошону айтып бересиңер. Стоп беспредел. Алар мен просьбам боюнча келди. Алар бир тиын алган жок. Бирок мен просьбам менен, потому что мен суранган үчүн алар информационно жүргүзүп келди. Алар мен Кайрат менен айтат. Сен только информация катары бересиң. Бирок юридикалык баа бербейсиң.
деп сүйлөшкөнбүз. Стоп беспредел ошону кылып атат, ютубка чейин мен сурандым. Тогда получается, как силер тыйын албасаңар, Жумашева менен эч кандай отношенияңар жок. Тогда ким суранды силерден? Ким суранды силерден? Айтып берсеңер тогда ошону. Так что ошондой достор, ошондой достор. Эрнест, мына как раз Субанов келди. Эрнест Субанов, мен билем го сен эмемен. Баягы мен жөнүндө жамандап аткан Байкең биздин эле абабыз ушул ишке аралашып атыптыр. Мен жамандап жүргөн абабыз. Бул мен жамандап жүргөн абабыз бул деген Садыр Нуркожоевичка чейин дагы мен жамандаган. Именно мени жамандаган үчүн Садыр Нуркожоевич мен жаман көрүп калат. Ама плевать, жакшы көрөбү, жаман көрөбү. Мен, как она есть, айтчымын, и айтамын. И оозумду буя албайсыңар. Мен митинг-ситингтерге чакырбайм. Мен дестабилизация чакырбайм. Мен мыйзамдуулукка чакырам. Бүгүнкү күнү мыйзамдуулук орнош керек Кыргызстанда. Именно мыйзамдуулук орнош керек. Алия, вот сен да азыр карап атасың. Алия мени Садыр абабызга мен өтө катуу жамандашкан. Мени миллионер кылып салышты. Ошол киши биздин эле тоже көлдүк абабыз Садыр Нуркожоевичке мынтип айтты. Мунун 24 квартирасы бар. 12 особнягы бар. Мунда бул деген коррупционер деп айтты. А мен сурайт элем, мен ошол абабыз менен чоң иштегем. Ошол коррупционер ким экенибиз эметсек, сот тандоодо сүйлөшүп баштасак, кимден канча ким алганын мен далилдеп берсем эмне болот? Ошол киши мени жамандаган. Мени эч качан жанына жолотпойт Садыр Нуркожоевич. Потому что мен Садыр Нуркожоевичтин жанына келсем, мен ошол окружениясындагы шакалдарды деп коем. Мен айтам. Любой келсин, мен любой менен сүйлөшөм, проблем жок. Ошолор мени жамандады. Ошолор мени жаман көрсөтөт. Потому что мен Садыр Нуркожоевичтин жанына барсам, мен Садыр Нуркожоевичка кезиксем, мен көзүн ачып берет элем. Ар бир факт боюнча. Атай Бейшенбек боюнча мен фактыларды ачып бермекмин. Атайды кандай жамандаган фактыларды ачып бермекмин. Ошол жерде эмне деген ушак менен Атайды каматтырган, ким каматтырган, бар туруп ошо бул деген тийлер менен сүйлөшүп атат, переворотко даярданып атат деп ким айтып бергенине чейин айтып берем. Ошол сөз үчүн Атайды каматтырып салган, аны да билем. Атайды ни за что каматып салышкан? Атайдын күнөөсү жок аякта. Атай жанында жүргөн, Атай биздин абабызга күйүп жүргөн бала, наоборот жардам берели деп жүргөн бала. Ошол айла жогунан түз дебатка чакырып, ошол дебатта толугу менен, Садыр аба, моунуңуз момундай кылып атат, мына факт, моунуңуз момундай кылып атат, караңыз, мындай тери четиңизди тазалаңыз деген сөз үчүн жамандап каматып салышты. Жамандашты. Бүгүн ситуация, мына Алия, Эрнест, силерге айтып коеюн. Дагы бир нерсени ушу силерге айтып коеюн. Садыр Нуркожоевичтин проблемалары өтө чоң. Асия, ошол так интересно болсо, сен менин телефонумду билесиң, сурасаң мен сага жооп берем. Аякта ким экенин, хорошо? Бияктан азыр эметпей туралы. Алар бийликте да. Алар ансыз эле мени коркутуп жүрбөйбү. Мына МВДнын чоңдору любыми путями Хасановго бирдеме таптылып камалды деп атат. Прокуратурага чейин барышыптыр го. Хасановду каматалы деп. Барып атат го. Дагы Кудай жалгап ГКМБга рахмат. Мага кичине көңүл бурбай атыптыр. Алия, Садыр аба менен иштеш
Мен иштешейин деп жакшы жардам берген башында. Садырабага ишенгенми? Садырабанын ушунчалык башынан өттү. Кайгысы мен тең бөлүшкөм. Сабырабадан сурап көрүлө. Садыраба үчүн Сабыраба менен жүрүп мен Сабыраба менен көп сүйлөштүм Садыр байке үчүн. Садырабага кандай жаным кейген. Атабыз каза болгондо кошо Садыраба тиякта олтурганда, атабыз каза болгондо мен ичимен могу жерден олтуруп алып туруп көз жашым чыгаргам. Апабыз каза болгондо мен көз жашым чыгаргам. Дастан баласы тетигинде болгондо мен эмне деген ыза болгом. Балдарын камап Садырабага тетигинде митинг кылып атканда, камап атканда карап көрүлө кадрларды. Мен Первомайскийге биринчилерден барып турган жерде милициялар менен чабышкан. Ал милициялар азыр чоң. Алар азыр, ал милициялар течерге спокойно кирип атат. Монуп туруп угуп, кимди кандай уккандарын, кимди кандай ушактарды эметип атканын алардын да баарын билебиз. Ошол Садырабаны түрмөдөн чыгарып беребиз деп мен аркылуу Сабыр байкеден $100,000 сураткан Улук мырзаны алып барып туруп член совета директоров кыргыз алтынга олтурузуп койдуңар го. Ошолбу? Мына Улук мырза ГКМБнын сотрудники. Бети жок, бетпак акмак. Ошол барып турасыз кыргыз алтында олтурбайбы? Эки гражданствосы бар Далматов деген юристти член совета директоров, вице-президент кылып койду го Акылбек Жапаров. Бул экөө тең Акылбек Жапаровдун адамдары да. Канадалыктардан кутулгандан кийин еврейлерге кетип атабыз. Ошолордун баарын мен айтканым. Ошон үчүн мени жолотпойт жанына. Өзлөрүндө тегерегиндеги информация жок. Билбейт. Жөн эле ГКМБдин справка алып коюп, тияктан алып коюп, анан элдин ушагы менен ынтып коюп туруп эле Садыраbanын кулагына тебет. Реалдуулукка түшсөңөр болот. Мына Аида Исакова. Мен муну териштирем. Мага заявление жазды, мен до конца териштирем. Ошолор кимдин аты менен, кимден кандай келген, мен уже билем. Мен ошону териштирем. Мен принципиально териштирем. Принципиально доказывать этип берем. Что тети команда берген киши, команда берип аткан киши. Мен анын керек болсо бетин да жүзүн да ачып берем. Алия Садырабага күйгөндө мен күйгөм. Ошондо Райкан эжеге, Райкүл эжеге тетиге Сегизбаев монтип печаттары копияларын чыгарып мына деп келгенде ошондо эч ким унчук албай койгон, жандагы шакалдар бирөөсү сүйлөбөй койгон. Сегизбаев коркуп. Ошон жалгыз мен Сегизбаевдин бетин ачып бергем, жүзүн ачып бергем. Ошол кагаздар подделка болуп мен ачып бергем. Каналдарды карагыла, Наждактын каналын карагыла. Эрнест, сен туура айткан, сен баягыда да мага айткансың. Сизди өзү эмес, жандагылар жолотпойт. Мен жандагылар жолотпойт Садырга. Эч качан жолотпойт. Камчы Кыдырша эч качан жолотпойт мени. Анткени мен ушундай адаммын. Мен болгондой айтам. Мен коркуп койбойм. Эртең күнү коркуп, мындан коркуп, тигинден коркуп, кой антип айтып калбасын. Бул мага кресло тийбей калат, же бияктан акча таба албай калат деген. Мен андайым жок. Мага акчасындан, мен акчамды привык работать и зарабатывать. Мен мамлекеттик кызматта иштеп көргөн эмесмин. Мен мамлекеттик кызматта иштеп көргөн эмесмин. Мен мамлекеттик кызматта иштебей жүрүп, менден моундай взяткалар. Мени советтен алган, тинткен, кана бир далилиңер. Советтен ким алып атканын айтып берейинби? Баягы менде мындай кызыл ручка, көк ручка деп туруп
Советтен ким заказ деп туруп келгендер, алар биякта, менде до сих пор бар. Түшүнөм, жаңындагылар коркот сиз анакондасыз дейт. Ой, анаконда. Аида Эльбакиев, канатты Верховный сотко олтурса баары башкача болот эле. Урматтуу Аида, мен Верховный сотко барбайм. Мен деген сотко баргым келсе чак эле болуп калмокмун. Чолпон Турсунов илгери мен биринчи мугалимим. Ошондо мыйзам бар болчу. 25 жаштан сотко барса болот. Мен ошондо эле сот бололу элем. Кийин Нель Николаевна айтты, канат сот болгон деди. Мен анда да отказ бергем. Кийин Рахимберди Абдыкылыкович председатель, түптүк тоже председатель областного суда, момдай киши, алтындай болгон киши, мыйзамды түшүнгөн, момдай, действительно сот, действительно кыйын сот, ошол киши болгондо мен ошондо да мага айтышкан сот болду. Мен өзүм сот тандоо кеңешинин мүчөсү болгом, благодаря Садыровага, Камчы Айкеге, Акмат Байке. Мен ошолорго, благодаря ошолор менен мен сот тандоо кеңешине келгем. Хотя СДПК партиясынан баргам. Ошонун баарын эметип алып туруп, анан кийин билем да бүт кухняны. Азыр ким кандай эмне деп бири-бири мен кофейняда бекер олтурган жокмун. Ошол кофейняда мен билем, мен атайын ушундай жерде олтурам, ким кирип атат, ким кетип атат, ким менен сүйлөшүп атат, баарын көрүп турам. Анан кийин олтуруп алып ошол шакалдар барып алып туруп күндүзү Садыр Нуркожоевичтин жанында болуп туруп, анан түнкүсүн кимге барып атканы да аны да белгилүү. Анан олтуруп алып туруп, могу жерде кыйын болуп, тим эле эме болосуңар. Акмактанбагыла. Силер, вот именно жанында жүргөн чөйлөр, силер ошол туура эмес маалыматтарды берип, туура эмес докладдарды берип, өзүңөргө акча бербей койсо, же тигинтип эметпей койсо, аларды гнобить эткен кишилердин баарын деген жаныңарда жолотпой, эптеп өзүңөрдүн капчыңарды толтурган аракетин кылган үчүн бүгүнкү күнү биздин президентти камчы кыдыршайычты силер уруштурдуңар. Азыр булар көрүнүп атат, бири-бири менен урушкан жокпуз, эми урушпай эле койсун. Булар бир туугандай болуп жүргөн эки дос, мен билем да, мен көргөм да булар. Булар бир туугандай болгон нерсени ушу силер уруштурдуңар. Туура эмес информациялар берип атып. Именно силер ушинтип атып туруп саботаж кылып атып, соттор менен саботаж кылып атып, мына мондай Аида Исакова менен ишке, Сокулуктагы иш менен, тети жерлер менен иштер менен, тет жерде бир Кудайдан качкан бир премьер-министрибизден, бүт президенттерге жаккан премьер-министрибиздин деятельностунан, тет жерде мындай өзүнүн фантазияларын баарын эметип аткан силер түртүп атасыңар президентти жарга. Артур Красавин дагы эле айтып коеюн, Садырды колдоп жүргөм, я от этого не отказываюсь. И мактап жүргөм, я от этого тоже не отказываюсь. Никогда не отказывался и не собираюсь отказываться за то, что я сделал. Но проходит время, и в действиях видишь то, что, наоборот, гробит. Бакыт Сулайманов, Жапыкеев кайда кетти, көрүнбөй эле калды, генералды. Жапыкеевди Жапыкеевке суроо бергиле макул. Мен Жапыкеевке ишим да жок. Мен алардын кухнясында аралашкан эмесмин. Бир жолу кухнясына чыккам, бир жолу. Чоң Казатта общественное движение пандемия маалында болгон. Партиясына барган эмесмин. А тиякта Хасан тинтти, Хасан мынтти, анан мен аны кууп чыктым деген ал Жапыкеевден сурап көрөлүчү. Ал ошо калпты өзү далилдеп берсин. Эркек болсо ал далилдеп берет, реальный картинаны айтып берет. Ошон үчүн ошондой. Мына бүгүн эми кайра Аида келели. Мен кичине эметип калдым. Эми Аида кайра келели.
Аида бүгүнкү күнү төрөдү. Сот системасы эртең сот. Саат 10-до сот болот. Эми эртең Аидасыз сот болобу? Же Аида бала менен келеби сотко? Ошо бала менен барып туруп олтурабы? Тетиги темир торго. Ошону ойлондуңарбы? Аллахым силерге дагы айтып коеюн. Өлгөндө, мына Аллах свидетель, өлгөндө силер деле билесиңер. Кепиндик менен эле 3 метр кепиндик менен эле кетесиңер. Ошол жерде керек болсо жакшы көргөн носкиңерди алып кете албайсыңар. Адамдын күнөөсүн, адамдын көңүлүн, ошол жерде баланын, ымыркай баланын убалы кимде? Ошонун убалы кимде? Ошону дагы кичине ойлонуш керек. Мына могу жерде 28 кишини кармап отурат. 28 киши политзаключенный. Кылмыш ишинде кылмыш курамы жок. Бир да кылмыш курамы жок. Бизде конституцияда каралган беренелер де бар. Митинг деп айтсак болот, бар. Бирок алар действие кылган жок. Ошолорду жамандатып каматтырды. Аларды каматтырганы менен, плюс алып келдиби? Алып келген жок. Минус алып келди президент. А ошолорду ушактап, туура эмес информацияларды алып келип аткан Садыр Нуркожоевич эмес да. Анга деген ошо жан жокөрлөр, жанында жүргөн чөөлөр алып келип берет. Ошол чөөлөр алып. Артур Красаев, бала таянып барганда кылмыш иштерди кыла берсе болобу анан дейт. Айдан жабыркаган адамдар деле укугун ойлош керек да. Алардын укугун эч ким тебелеп аткан жери жок. Алардын ишин жап кыла деп аткан эч ким жок да. Алардын укугун эч ким алып аткан жери жок да. Булардын биякта бир нерсени айтылып атат. Виновный признайте деп атабыз. Пускай признается. Приговор бар, приговор болсын, вопрос жок. Бирок мыйзамда каралган нормалар бар деп атабыз. Силер бири менен путать этпегиле. Мыйзамда норма бар. 14 жашка чейин отсрочка исполнения приговора деген бар. Граждандык ретинде сен осуңан бересиң деп туруп, кайра ошону да исковый производство менен болсо. Булар куда ни клини, баары төлөп берет ал акчаны. Ал акчадан кача албайт. Аны граждандык ретинде барып туруп ошону неметип салсаңар, чечим чыгарып салсаңар. Ошол чечим негизинде бар взыскание. Ошондо взыскание кылып барып туруп, ошо взысканияда акчаны бербей койсо, ошондо кайра уголовный иш катары, кылмыш иш катары ошондо мына соттун чечимин аткарбай атат деп туруп, ошондо камаганда, ошондо мыйзамдуу болмок. Мен биякта мыйзамдуулук жөнүндө айтып атам. Мен баягынтен бери мыйзамдуулук жөнүндө айтып атам. Туура? Бакыт Сулайманов туура айтат. Ошол мыйзамды айтып атам. Ошол мыйзамды сыйлаш керек. Ошол үчүн мен айтып атам. Мен күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айтып аткан жок. Бул граждандык иш. Акча алганы чын, болгон акча алган. Бере албай калган. Процент үчүндө процент кошулган. Аны бар. Аны эч ким таанып аткан жери жок. Вопрос, мыйзам бузулганда 14 6 баласы бар. Мына 7 айлык, 8 айлык немени мыйзамда жазып турат. Отсрочка исполнения, анан кийин же пробация деп турат. Ошону колдонсо болот беле? Же болбойт беле? Сот деген ошону ойлонуш керек беле? Же ойлонбош керек беле? Кептин баары ошондо. Мына бүгүн Садыр Нуркожоевич өзү айтты интервьюсунда. Түрмөдө даже жыландын эмесине эмне дечилер, жыландагы түрмө жыланында баласы жатпасын деп туруп айтты.
А биякта жыландын баласы эмес. Адамдын баласы 3 саат мурун төрөлгөн бала, ошол бала жатат азыр. Ошол кичинекей бала жатат азыр. Күнөөсү жок. Момундай эле кичинекей комочек. Энесинин оозу менен сүтүн эздеп, ошо сүтүн эмгиси келген. Ошол кичинекей. Момундай кичинекей комочек. Кичинекей эле бир комочек. Эртең түрмөдө жатат. Артур Касаян азыр простой ошондой аялдар көбөйдү дейт. Биякта ошон үчүн акча берердин астында, же бир процентке берердин астында, же бир кандай бир момундай действие кылардын астында эми биз деген эмне көп азыр адвокаттар көп, эмне көп юристтер көп. Ошолорго барып, могу процентке могу же берсе болобу, же карызга берсе болобу деп туруп айтсак, атам заманда тааныбаган тет жерде. Булар атам заманда бири-бирин тааныбагандар, булар бири-бири менен беришип калышат. Тогда берип аткан кишиде ойлонуш керек да, бере алабы же бере албайбы? Если берсе де банктарда бериш керек да, залог кой. Анан залог коюп туруп, анан ошо залог негизинде алгын деш керек да. Анан бер десе эле бере бересиңер. А бирок урматтуу Жумашева бияктан дагы өзү да бөлөк нерсени айтат. Канча 75 миңби, 80 миң долларды бир мамушкеден алган. Аны эмне үчүн 3 жылдан бери бере элексиңер да? 300 миң. Ал 300 миң боюнча өтө интересный схема. Мен ал 300 миң доллар боюнча, мен 300 миң доллар боюнча бу айдан, мен муну дагы азыр, аны дагы азыр изилдейм. Ал ишти де изилдейм. Ал ишти да кандай кайра возобновлять этти, почему ты обменщиктерди привлекать этпей, мен аны да изилдейм. Шашпагыла. Ишенип койгула, мен анга да жетем. Мына могу жерден эми ушуну мен токтотолу. Эртең Кудайым буйрса сот болот, айдан сот болот. Айды эртең келе алабы, келе албайбы билбейм, бирок келсе дагы баласын таштап келе албайт. Келсе да эртең ошо баласы менен келет болуш керек. Баласы менен келет болуш керек. Эми ошону да көрөлү. Ооба, чоңдордун балдары тигине мындай. Чоңдор эмес, азыр мындай бийликке жакындардын күнү тугуп атпайбы? Так, давайте могу жерде бир нерсени эметтим. Биякта Алишер жакшы бир суроо берип аткан, мен жана жооп бере албай калдым. Атамбаевдин эмесине кандай карайсыңар? Мен баягыдан бери айтып эле келатпаймынбы? Айтып эле келатам. Мен мындай, давайте мындай логиканы саялы, могу жерде эмени эметели. Ошондо Чимкирик парламентке Генеральный прокуратура сунуштаган. Ушу Батукаев боюнча кылмыш иш козулду. Ошондо Атамбаевдин эмеси күнөөсү бар деп туруп. Ошо мурдагы Атамбаевдин жанындагы жүргөн жан жөкөрлөр, Атамбаевдин тим эле Кудайымдай көрөм дегендер, ошолор өзүлөр против Атамбаева показания берип салган. Өзүлөрдүн эмесин. Азыркы деле президенттин деле, любой бир президент эртең күнү Кудайдын бетин ары кылсын, конечно, бирок ошондой башына түшүп калса, ошондой нерсе түшүп калса, то эртең күнү өзүнүн эмесин сакташ үчүн ошо жанындагы азыркы мен атамга Садыр Түнөкөзө үчүн жанымды берем дегендер биринчи сатат. Мына бөлтүрүктү алалы. Биз бөлтүрүк боюнча, теңиз бөлтүрүк боюнча, мен просто түрмөгө түшкөн кишилерди жамандабайм. Ушундай принцибим бар. Түрмөдө олтуруп алса мен тийишем. Бирок түрмөдө олтурбаган киши мен уже өлтүрүп атса, ал уже өзүнүн эмесин жазасын көрүп атат. Ошон үчүн мен тийише албайм. Бирок айтып кетейин да. Теңиз бөлтүрүк эмне деген акчаларды урдаган, биз эң биринчи кыйкырып чыкканбыз. Мен, Алтай Бейшенбек, Тукунов, ким, тиякта Эмиль, анан Бокомбайлык бывший депутат иним Акыл, биз биринчи көтөрүп чыкканбыз.
Ошондо деген биз айтканбыз, Теңиз Бөлтүрк могу жерден урдап атат, могу жерден урдап атат, момундай дегенде. Бизди эмне деп жамандадыңар? Могу жерде эмне деп бизди талкылады? Фейктер, тимеле троллдор тимеле талкылады го. Мени калмаксың, малмаксың, тиндей мындай деп эмне деген боктогон сөздөр менен боктодуңар. Аягы жүрүп туруп чыкты го. Биздин айткан сөздөр, биз берген документтер бүт бары чыкты го. Азыр Бөлтүрктү камагандан кийин геройлор мен айткам деп туруп течерге видео үчүн чыгарып атышат. Биз айтканбыз деп, на көрдүңөр деп туруп өзүнө пиар кылышат. Биз аны пиар кылган жокпуз. Биз мамлекеттин акчасын сактап калалы деп туруп, мамлекеттин акчасын, мамлекеттин, элдин байлыгын сактап калалы деп айтканбыз. Мына бүгүнкү күнү натыйжеси. Теңиз Бөлтүрктүн балелери чыкты. Акылбек Жапаровду айтып атабыз, айтып келгенбиз, айтып атабыз. Бир күнү келсе дагы Акылбек Жапаровдун итакмак чыгаргандыгы бүт бар чыгат. Эмне деген алтындарды чыгарганын, кандай эметкендерин, мис менен кандай жогорку кеңеш аркылуу пошлиналарды алдырган бар чыгат. Не? Ушунчалык кудайбы? Ошолор. Эми ошондо Атамбаевдин жанында да ушундайлар болгон. Алмашашан. Алардын жанында болуп жүрүп, аларды сатты. Анан кийин, ошону саткандан кийин ошолордун показанияларынын негизинде, ал показаниялар кандай алынганын да күлкүм келет. Ошол показаниялардын негизинде алып туруп, Атамбаевга Генеральный прокуратура Атамбаевдин иш аракеттеринде кылмыш курамы бар деп туруп, Атамбаевдин экс-президенттен статусун алгыла, эмени неприкосновенность алгыла деп туруп, ошол чимкирик парламент Атамбаев өзү тандаган. Течеде Икромжон тандаган, Абдил берген спискалар боюнча ошолор эң биринчи, анткени президент алмашып калды да, ошолор тиги президентке жакшы көрүнөм деп алып туруп, аягы жүрүп мына эмне кылды. Атамбаевга өзүнө макамын алышканга жол берди. Эми туурабы? Экс-президент деп кантип ала алат? Логикага эметип көрүлөчү. Эмне экс-президенттен бул мурда президент болчу деген сөз, экс деген сөз. А эмне биз таналабызбы? Таналбайбыз да. Атамбаев 6 жыл президент болгон таналбайбыз да. Болтур неприкосновенностьн алгыла. Бирок экс деген да ала албайбыз. Логика. Бирок мыйзамда жазылып калыптыр. Ошонун негизинде эметип атат. Эми бүгүнкү күнү обвинительный приговорлор Атамбаевдин негизинде отмененный. Если отмененный болсо, тогда априори бүгүн күнөөлүү эмес деп табыла элек да, еще күнөөлүү деп табыла элек да. Кечирип коюңуз, если күнөөлүү деп табылбаса, тогда келип бергиле да, госохранасын беришиңер керек. Силер аны даже гарантии деятельности президента и экс-президента деген мыйзам бар. Ошонун негизинде тогда баарын бериш керек. А негизи Атамбаевди эмне кармадыңар, мен ошонго да түшүнбөйм да. Бир кезде Сооронбай Шариповичтин жанында тосу жүргөн момундай жанында жүргөн чөйлөр жүрдү. Алар да айтып атты да, ой Атамбаев тигиндей, Атамбаев мындай, ой Атамбаев сизди чакырып атат, эми сиз президентсиз да, ага эмне кыласыз башип, анын айтканын эмне кыласыз угуп деп туруп, жүрүп туруп, Сооронбай Шарипович менен Алмаз Шаршеновди чабыштырышкан. Экөөнү чабыштырып салышкан. Ошолор чабыштырып туруп, мына бүгүнкү күнгө чейин ушундай азап келдик. Аны эмне кыласыңар кармап? Тиги мен бул жагын түшүнбөй калдым да. Отменять этти, бирок разрешение берди, сотко кайрылыптыр. Бул туура кадам. Бул туура кадам. Ошондо Атамбаев, Атамбаевдин жанында жүргөн чөйлөр жүрдү. Алар да айтып атты да, ой Атамбаев тигиндей, Атамбаев мындай, ой Атамбаев сизди чакырып атат, эми сиз президентсиз да, ага эмне кыласыз башип, анын айтканын эмне кыласыз угуп деп туруп, жүрүп туруп, Сооронбай Шарипович менен Алмаз Шаршеновди чабыштырышкан. Эми бүгүнкү күнү
70 жаштагы киши эми баарыбыздын эле ата энебиз бар, баарыбыздын эле мындай карый турган маалыбыз бар. Ооруй турган күндөр деле бар. Балким действительно ооруп калгандыр. Ооруп калса барып лечение кылып койсун. Бияктан ишенбей атса тияка барып ошону уруксат бериптир. Барып келсин. Бирок астыда бүт бара. Аны деген мера пресечения изменять этелек да. Ал еще пока актала элек. Ал просто бүгүн еще мындайча айтканда обвинительный приговорлор жокко чыккан. Поэтому бул боюнча мындай ажы көтөрүштүн кажети жок. Анын тиги мындай олтурсун, анын да кажети жок. Просто мыйзам эртеңки күнү соттордо орнолсо, соттор течерди момундай эле Аллахымды карабай, президентти карап, жогорку соттун төрагасын карап, алардын сөзүндөй кылып жүгүнүп берсе, бул биринчи иретте Аллахтын астында жооп берет. Аллахтын астында жооп берет. Президент Аллах эмес. Сөттүн төрагасы Аллах эмес. Ошолорго соттор жалынат. Ошолорго жалынып олтурат. Анткени күнүмдүк окат, көрөкат үчүн. А эртең күнү Аллахтын астында жооп берен, аны эч ким билбейт. Соттор реалдуу түрдө мыйзамды карап иштесе, момундай айданыкындай нерсе болмок эмес. Мына мен просто суроо бергим келет да, жогорку соттун төрагасына Замир Курамаевич всю жизнь, всю дорогу жогорку сот пленум Верховного судан өткөзчү. Пленум Верховного суда бул деген бүт сот системасына, МВД системасына, прокуратуранын системасына мурда для ознакомления, учитывать азыр обязательное исполнение болуп калган. Биз сотто иштеп жүргөндө кодификация бүт бар, ар бир статьяны карап туруп, пленумга материалдар даярдап, могу жерде момунча отмененный, могу жерде дегендерди жасачубуз. Ошону жасап, пленум чогулуп, пленумда ар бир статьяны карап, ар бир ишти карап, могу жерде момундай туура эмес болуптур деп, ошону оңдоочу. Бүгүнкү күнү силер пленумда эмнени карап атасыңар? Могу мыйзамдагы азыркы уголовный кодекстагы прогрехтерди карабайсыңар. Ошолорду силер оңдосоңор болот. Эч кандай тияктуу изменение кылбай оңдосоңор болот да. А силер аны кылбайсыңар. Силердин пленумар внешний вид судьи, грамотность судьи, там, порядочность судьи деген пленумдарды өткөзүп атасыңар. Ошол туурабы? Реалдуу түрдө жасагыла иштерди. Верховный соттон көп нерсе зависит этет. Уголовный кодекстин туура иштеши, мыйзамды туура колдонуу бул жогорку соттун карамагында. Жогорку сот постановлением Верховного суда оңдоп койсо болот. Бирок аны жасабайсыңар. Анткени барыңар кудай болуп калгансыңар. Азыр жогорку соттун судьясын карасаң кудай, монтоп басып келет. Монтип ар жак бер жактары. Азыр момундай сотторду карасаң тим эле кудай бар. Силер кудай эмессиңер. Силер кудай эмессиңер. Силердин кудайыңар президент, жогорку соттун төрагасы, президенттин чөйрөнөсүндө жүргөн начальник юротдел, тиблар, ошолор силердин кудайыңар. Силер ошону кудай деп калгансыңар. А бирок булар кудай эмес. Аллахым кудай. Ошол баарын карайт. Эртең күнү тилердин астында жооп бергениңер йырында. Алар силерди жумуштан алып, зарплатаңарды алып, же иш козгоп, же камап салган йырында. Тет жерден. Анткени силер тет жерден чоңураак болот. Ошол
мыйзам орносо, Атамбаевдин иши реально каралса, Атамбаевдин ишинде кылмыш курамы жок. Азиз Батукаев боюнча тиякта вообще доказательный база болбойт. Аида Исакованын иши боюнча андай эч качан болбойт. Мына Сокулуктагы иш 18-жылы, мына кызыктуу нерсе да, 18-жылы эки офисте отурат, анан бирин 25 жолу бычак менен сайыптыр, экинчиси 31 жолу сайыптыр. Анан Сокулуктун ровдысы төргөсү алып туруп ошону жаап салып атат. Булар бири-бирин өлтүргөндө. Муну деген мындай кичине башына иштетсеңер, ошону прекращать эткендин ордуна. Бул боюнча дагы чыгам мен. Ошо боюнча чыгам. Ошон үчүн урматтуу достор, мына бүгүнкү күнү ушундай бир темага келип калдык. Мен эфирге чыкпайт болчумун. Бирок ушундай темага чыктым. Мен кактусту көрүп алып чыктым. Анан ошо эртең мен билбейм эртең кандай кылабыз. Аида төрөдү. Эртең сотко кандай барып барат. Тоже белгисиз. Конвой кантип алып келет. Ал да белгисиз. Эртең бала менен келеби, же бала жок келеби, ал да белгисиз. Мыйзам жалгыз гана мындай бирөөлөргө иштебейт да, мыйзам бүткүл элге иштейт. Бирөөнгө отсрочка исполненияны карап, экинчисине карабай койгон бул туура эмес. Ошон үчүн прецедентный право деген бар. Сокулук жөнүндө өтө чоң интерес нерсе. Сокулукта ошол жерде жер мафиясы бул вообще страшный экен. Кишилер өлөт экен. Ошонун баарын Сокулуктун ровдысы көзүн жабат экен. Прокуратура көзүн жабат экен. Губернаторлорун айтпай эле коеюн. Анда болот ал кийинки темада. Ошон үчүн бүгүнкү күнү достор, мына момундай мыйзам Кыргызстанда орносо, биринчи очередте мыйзамдын күчү болсо, бүгүнкү күнү момундай Аида Исакова, процентке бердик күйдүк дегендер, анан кийин течерде момундай киши өлтүргөндөр, тигиндей мындайлар өтө көп эле азаят эле. Пока биз Кыргызстанда мыйзам орнобосо, мыйзам баш болбосо, Кыргызстанда невозможно болот. Муну оңдош. Эрнес Субанов Сокулукта Курманкул сот болгон эле го дейт. Эми мен Эрнес жооп берейин. Курманкул сот болгон, действительно болгон Курманкул. Бирок бир нерсени 18-жылы Курманкул аякта сот болгон эмес. Курманкул 2018-жылы бул деген аякта сот болгон эмес. Курманкул уже 18-жылы депутат болуп жүргөн, по-моему. Бирок ал аякта сот болгон эмес. Ал башында илгери 2008-жылдары сот болгон. Бирок аякта 18-жыл болгон эмес. Мен 18-жыл жөнүндө нерсе. Ошон үчүн урматтуу достор, кечиресиздер ушинтип эмеңерди алып койгонума. Бирок айла жок, бүгүн кактустун эмесин көрүп алып туруп, кайра эле ушул тема менен чыктым. Бирок бул теманын алкагында дагы 3-4 теманы айтып алдык. Могу жерде суроо да берилди. Атамбаевдин эмеси үчүн. Мен ойлойм, Атамбаев чыккан туура эле болду. Эмне кылат кармап? Негизи биздин түрмөлөрдүн баарын азайтыш керек. Эми штраф тигине мындай өтө тяжкий преступлениялар менен, өтө тяжкий оор преступление, оор кылмыштар менен олтургузуп, өтө оор кылмыштар менен олтургузуп, тигине педофил, насильник тиги буларды олтургузуп, калгандардын баарын мындай эле чечсе болот да. Бизде деген мыйзам ошонго жол берет. Штраф деген бар. Баарын эле камай бергенден качети жок. Биз ушинтип элдин баарын камап атып, Кыргызстан дагы бир 10 жылдын ичинде Кыргызстан жарым эле камалган киши болуп калат. Ошон үчүн баарыңарга да чоң рахмат. Баарыңарга чоң рахмат. Баарыңарга жакшы бейпил түн. Венера, саламатсызбы? Баарыңарга рахмат. Эфирде жүргөнүңөргө, карап бергениңерге рахмат.
Эми ушуну бөлүшүп койсоңуздар бул эфирди, анткени бул аккаунтум что-то слабый иштеп атат. Тил аккаунтума киргенде бир 200 киши, минимум 200 киши болчу эле, бирок ал аккаунтумда чирпилалар, баягы ошондо, кстати, тиле жазып, чирпилалар жазып атып, потерпевшийлер болуп туруп жазып атып. Эми мен буларды айтып аткан жок, чирпила деп туруп мага аккаунттарга жазып аткандар, ошолор тиякты да блоктоп салыптыр. Эми ушул аккаунтка чыгып атам. Жакшы абыңыздар, түнүңөр бейпилде болсун.